Өлкөдө жол кырсыктарын алдын алуу боюнча 2 айлык күчөтүлгөн ишмерчем жарыяланган. Ага байланыштуу өзгөн райондук жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери да жергиликтүү тургундар менен жолугуп аталган маселени талкуулашты. Биз ал боюнча сунуш бергенбиз, ал жерге жол белгилерин орнотуу боюнча. Жол апаттарын болтурбой иш-чарасы Ош облусунун ар бир аймагында өттү. Жалпы 2000ден ашуун жарандарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, алардын сунуш пикирлери кабыл алынды. Суроо жооп форматында өтүп жаткан жыйындарда көбүнчө жол белгилерин туура коюу, жол чырактарды көбөйтүү маселеси козголду. Адистер жарандардын суроолоруна жеринде жооп берип, сунуштарды тез арада чечүү тапшырмасы тиешелүү кызматтарга жүктөлдү. Талаптар көбүнчөсү жол чийиндерин чийип бергиле деп атат. Жолдордун жанында жаңы салынган жолдордун жанында светофорлорду коюп бергиле деп атат. Ушул көйгөйлөр боюнча чогуу биз Минтранс менен азыркы кеңешмеде болгон элдин көйгөйүн угуп, чогуу азыр жооп берип, кийинки пландарга киргизип көмөктөшкөнгө багыт алып атабыз да. Мындай иш-чаралар жол кырсыктарынын азайышына өбөлгө болууда. Андан сырткары камералардын орнотулушу да жардам берди. Ошондой эле аймактарда имамдар аркылуу мечиттерде да жол эрежесин сактоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Маанилүү деп да эсептейбиз. Биз себеби бул мамлекет баарыбыздыкы, анын ичиндеги жарандар сактыгы, жанагы кээде биз статистика боюнча да алып сурайбыз да. Сураганда жылына миңдеген адам майып болуп калат, ушу жол кырсыгына айналды. Миңдеген адам өтүп кетет. Мына ошону кээ бир адамдар балким ичип алат, кээ бири дагы шашкалактык кылат, кээ бири документи жоктугу болушу мүмкүн. Ушуну алдын ала жумаларда биз эскертип, элдерге жеткиргенге аракет кылабыз. Жыйында айдоочулар менен да сүйлөшүүлөр жүрдү. Анткени эл аралык маанидеги жолдордо жүргүнчү ташыган автоунаалардын арасында катталган кырсыктар азайбай келет. Мындан улам аларды сактык чараларын күчөтүү зарылчылыгы эскертилди. Албетте, мен бул жалпы эле жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлеринин колунан жакшы баягы жетиширлик деңгээлде жеткизип үчүн ушу элден коомчулук менен чогуу биргеликте иш алып баралы деп атабыз да. Ар бир жаран, ошол эле отурган пассажирлар дагы жүргүнчүлөр ушу айдоочунун тартибине баа берүү үчүн кандайдыр бир укук бузууларды кылып атса ошону токтотууга көмөк көрсөтсөбү дегенбиз. Дал ушундай эле жыйын эми Жалал Абад облусунда улантылат. Буга чейин Баткенде өткөрүлгөн. Иш-чаранын максаты жол кырсыктарынын себептерин аныктоо. Айтсак, өлкөдө жыл башынан бери 7000ден ашуун жол кырсыгы катталган. Айжаңыл Турду Маматова, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош облусу.